Birinchi Ma'lumot radiosunda saat sayın akırkı жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден Birinchi радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Birinchi Ma'lumot радиосу. Саламатсыздарбы, ардактуу радио көрөрмандар. Биринчи радиодо негизги маселе программасы түзүүбөдө орун алды. Студияда Талай Гүлчабдарова жана Назира Молдокулова. Бүгүн студияга Жогорку Кеңештин төрагасынын мурдагы орун басары, саясатчы жана коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти, юридика илимдеринин кандидаты Кубанычбек Исабеков чакырылды. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Кубанычбек Сатындиевич. Мына бүгүнкү күндө ошол эң эле актуалдуу, ана маанилүү болуп аткан маселенин тегерегинде сиз менен маектешели деп атайын студияга чакырдык. Келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ушул кумтөргө байланышкан маселелер боюнча же болбосо кумтөрдүн айланасындагы ушундай чыр-чата кызы чуулардын арасында дайыма сиз жүрөсүз. Дайыма ушул кумтөрдө Кыргызстандын позициясын бекемдеп калалы, Кыргызстандын кызыкчылыгы деп бир канча жолу соттошкон Кыргызстандын жараны катары дагы коомчулукка жакшы эле белгилүү болуп калдыңыз болуш керек. Бүгүнкү күндө да кумтөрдүн айланасында кеп абдан актуалдуу боло баштады. Азыр сиз кырдаалга кандай баа берип жатасыз? Анткени кумтөргө байланыштуу канчалаган атка минерлердин аты аталып, алар ошол шектүү катары айрымдары камалада баштады. Аларды сүттөн ак, же болбосо элдин уулу, же болбосо булар мындай коррупцияга аралашкан жок деген жактоочулар да чыга баштады. Кырдаалга кандай баам салып турасыз азыр? Биринчиден бул элибиздин ден соолугу, келечеги, жашаган жерибиздин тазалыгы, табигатыбыз бул алтындан да кымбат нерсе. Муну эске алышыбыз керек. Биздин ата бабабыз канча миңдеген жылдары кармашып, согушуп, жанын берип, көзүнүн карегинде сактап келген биздин кыргыз жерин биз талатып, тонотуп, табигатыбызды бузуп, анан келечекке жаман нерсе калтырсак бизди Кудай да кечирбейт, ата-бабанын арбагы да кечирбейт, өсүп келаткан урпактар дагы жер карап калбасын деген болуш керек. Анан биз атка минерлер өзгөчө, саясатчылар, мурунку бийликте болгондор, бүгүнкүлөр муну сезишибиз керек. Кайсы жүзүбүз менен, кайсы тазалыгыбызды айта алабыз жаштарды, кандай үндөп, кандай тарбия бере алабыз. Эгер өзүбүз үлгү боло албагандан кийинчи. Анан бир чети бул мамлекеттин, элдин ырысына жаралган ген болуп атпайбы? Бул дүйнө жүзүндө эң маанилүү гендердин бири. Анан башынан баштап муну тескери кылган ошол убакта мына 30 жылдан бери эгемендүүлүктү алдык, бирок ошол атка минер башында турган Акаевдер баштап кеткен мунучу, тескери жагынанчы. Анан келип туруп мына ошол эле килейген ген бул Кыргызстандын экономикасын көтөргөнгө өтө чоң өбөлгө болмок. Ошо мисалы Атамбай Акаевдин буйругу менен ошол убактагы премьер-министр Турсунбек Чынгышев кумтөрдүн тагдырын Канаданын Торонто шаарынан чечип койгондо, кол коюпчу. Эми мындай фактыларды айта берсек көп. Бүгүнкү күндө болсо мына 30 жылдан бери мындай чечкиндүүлүккө бир дагы жетекчилик барган эмес. Бүгүнкү күндө мына Садыр Жапаров жетектеген өкмөт бул кадамга барды. Мен баса белгилеп коеюн. Өкмөттө мен иштебейм. Бир туугандарым да эч кимис иштебейт. Бир дагы эч кимис бийликте жок. Мен бул бийликтин жакшы жагын колдойм, кемчиликтерин дагы айтам, айтып да жүрөм. Ал тургай мына бул азыркы тилекке каршы өкмөт менен дагы кечетен баштап сот иштери жүрүп атат. Мен берген арыз боюнчачы. Ошон үчүн эл дагы угармандар да билип коюш керек. Эми бул кумтөрдүн чыры, бул кумтөр деген бүгүнкү күндө эмес, ошо 30 жылдан бери коронавирустай башка гендердин баарына тарап атат. Биз бүткүл дүйнө жүзүнө уят болуп бүттүк кумтөр боюнчачы. Кумтөрдөн канча киши өлдү, канча киши жарат алды. Кандай гана комиссиялар түзүлгөн жок. Канча премьер-министрлер камакка түштү. Мисалы 66 жаран, кыргыз жаран ошол жерден өлүп кеткен. Ар кандай себептер менен. Эмгиче чейин ушу канадалыктар каалагандай калчап келди. 129 адам биздики биринчи, экинчи группадагы майып болуп калды. Биз эмне алтын стеле жашап келгенбиз? Эмне биз инвалидтердин дүйнөсүндө, инвалидтердин мамлекетине айланып калабызбы? Бул эмне деген жорук? Анан бүгүнкү күндө бир топ кишилер суракка түшүп тийип калса эле саясатка айландырып атат да. Бул мен туура эмес деп эсептейм.
азыркы убакта тескерисинче баарыбыз биригишибиз керек болчу. Ырчырды токтотушубуз керек болчу. Ошол эле жогорку кеңеш бул маселе боюнча комиссиянын жыйынтыгын карап туруп, жакшы иштебей атса башкаларды кошуп туруп, түшүнгөн кишилерди алып турушу, мамлекеттик деген жагынан айткандачы, мен бул жагынан да кемчиликтерин айтайын. Бизге эртең ошо эл аралык сот, мына уже Нью-Йорктун соту карай баштады, Центра сотко берди. Бул банкротство кылабыз дейт. Банкрот болгондон кийин эмне болот? Биз буга жол бербешибиз керек. Банкрот болсок, ошол соттун чечимин биз аткарууга мажбур болобуз. Ал сырткы башкарууну алып келет. Кыргызстандан эч жака эч нерсесин чыгартпай салат. 1 грамм алтынды, күмүштү биз башка мамлекетке эч нерсе сата албай калабыз. Мисалы, Иранды карасаңыздар, бул Ирандын элинин саны канча ядерный державанын бири болуп эсептелет. Алар азыр 1 тонна нефтин да сата албайт. Газын сата албайт. Ошол кепибизге келип калган эмне кереги бар? Өзүбүздүн ичибизде икки-тикени токтотуш керек. Ошол эле эл аралык сот деген адегенде Кыргызстандын ички мыйзамдарын карайт. Кандай себепти ушундай болгон тигүү депчи. Анан ошол жерден айтса, силер адегенде өзүңөр тазалана албай атсаңар, өзүңөрдүн жетекчиңер ушундай кылган, бизди тартипке эмнеге чакырасыңар, силер кимсиңер десе эмне дейбиз? Ошон үчүн биз тазаланып алышыбыз керек азыр. Ошол тазалануу кандай болот да, агай? Эми азыр мына эмне кылышыбыз керек да? Мурун убак эмес, азырчы баары дүйнө коомчулук ачык болуп калган. Сиздер дагы мурун 10-20 жыл мурун мындай сүйлөшө алчу эмессиздер. Азыр ачык болуп аткандан кийин Кудай шүгүр дешибиз керек. Биз демократиялык мамлекетте жашап атабыз. Укуктук мамлекетте жашап атабыз. Келечегибизди кура турган болсок, таза коом кура турган болсок, мына Разаков аксакалдын айтканы эсиме түшөт. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деген. Ошол эле маалда баарыбыз жакшы көргөн жана «Место встречи изменит нельзя» деген кино дагы бар. Ооба. Эсиңиздерге сала тиги ошондо Жигловдун айтканы бар эмеспи? Вор должен сидеть в тюрьме депчи. Алмаз Атамбаев айткан, неприкасаемых не должно быть депчи. Бул ошол маселе боюнча эгер алып барсакчы, биз баарыбыз таза болушубуз керек. Таза болуш үчүн жетекчилик таза болуш керек. Ошол убакта кумтөрдүн убалына калган, мамлекеттин түпкүлүгүнө балта чапкан адамдар жооп бериш керек. Ал кээ эле камаганда эмес да. Камаганда эмне? Бюджетти кайра алып келиш керек, бюджетке толтуруш керек. Азыр мына бүткүл дүйнөлүк коронавирус болуп турат. Экономика бардык мамлекеттерде жапа чегип турат. Өзгөчө беш элге жөтөлдүн пайдасы эмне деген маселе биздечи Кыргызда мына экономикалык, социалдык абал эң оор маалда турабыз. Чек ара проблемалар турат. Күйүүчү май кымбаттап атат, тамак аш кымбаттап атат. Бизде 1000ден ашык мигрант сыртта жүрөт. Азыр мактана турган эч кимдин акыбалы жок. Ошол эле маалда кумтөр бул бардык мамлекеттин башка кендерине ошо тескери таасирин тийгизип, оорго айланып кеткен. Ошол эле талашта чырыр бар. Мына жер үйдө болгон. Билесиңер да 3 жыл мурун ошол жерде атчандар барып туруп, талаптанып иштеп аткан кишилерди уруп согуп туруп, жатаканалардын вагондордун баарын өрттөп ийген. Кумтөрдү ушундай башаламан болуп кетпес деп ким кепилдик бере алат азырчы? Хвастаханешаны бирөө ушундай болуп кетсе, ачып ийсе, бул жеке эле Кыргызстан эмес, трагедия болот бул деген. Казакстан, Өзбекстан коңшу мамлекеттер сугаралап өтөт да. Биз деген мен айтар элем, биз ар бирибиз жоопкерчиликти сезишибиз керек. Жеке эле өкмөт, жеке эле президент, жеке эле парламент эмес, ар бирибиз. Биз деген ар бирибиз өзүбүздөн башташыбыз керек. Үйүбүздөн, бала чакадан, курсагы токпу же жокпу, иштеп атасыңбы, үлгү болосуңбу ошол жерден, тазабы, бала чакаң жакшы окуп атабы, андан кийин көчөңдү кара, айылыңды кара, өзүбүзгө да суроо береличи, биз мамлекетке эмне кылып койдук депчи. Биз талап кылганда эле баарыбыз көнүп калдык да, баарын эле шыбайбыз. Карап көрсөң жакшы кыргыз калбай баратат. Бирок карап көрсөк өзүбүз эмне кылып койдук? Жок дегенде жатып албай, арак ичкенди баары эле билет. Ошо балдарыңды багып ала дегендечи. Андан кийин саясатты сүйлөгүң да. Болбосо баарыбыз эле саясатчы болдук. Кумтөрдү бул айтып атасыз, бул эң ири кем болгондон кийин мен айтар элем. Кээ бир мына мамлекеттик комиссиядагы бул жерде кемчилик мындай болуп атат. Биз депутаттарды 5 жылга шайлайбыз. Мен юрист катары айтайын. Жогорку кеңештин кухнясын жакшы билген киши катары. 5 жылдык мөөнөт бул өтүп кеткен бул парламенттики. Андан кийин ушу ситуация болуп калды. Убактысын өзлөрү узатты. Мамлекеттик деген комиссияны мамлекет башчы эле түзө алат. Бул жогорку кеңеш өзүнүн айтты дагы мамлекеттик комиссия деп түзүп салышты. Өкмөт өкмөттүкүн, парламент парламенттикин эле түзө алат. Чет элдик сотко баратгандан кийин буларды деген биз оңдоп алышыбыз керек. Андан сырткары өкмөт туура эмес кылган иштерин өзү өзгөрткөн акысы бар. Өкмөт жөнүндө конституциялык мыйзам бар. Анын үстүнө биз жаңы конституцияга келдик. Азыр деген тезден тез бул чыр иштер
бүткөрүшүбүз керек. Чек ара маселеси, ушу кумтордун тегерегиси. Андан кийин биз каалайбызбы, азыр 3 чоң шаарда шайлоо турат. Мен кыргыздарга, мен туугандарыма, элиме, журтума кайрылып кетким келет. Азыр чоң экзамен турат, саясий экзамендер турат. Мына ошол эле шайлоолордун жыйынтыгын чокко чыгарылды. Бул опять ошол эле тиги орусча айтканда опять с нашего кармана деньги пойдут. Ошол эле шайлоого. Дагы чуу болуп ошол революция баары шайлоо менен келгендердин ошол чырлардын баары чыккан. Андан кийин жогорку кеңештин шайлоосу турат. Мына каалайбызбы, каалабайбызбы шайлоо. Президент жөнүндө закон, өзгөртүү киргенде жаңы конституция болгондон кийин бул закон кабыл алынат. Өкмөт жөнүндө мыйзам бар, конституциялык мыйзам бар. Бул жөнүндө закон кабыл алынат. Жогорку кеңеш жөнүндө закон, сот бийлиги жөнүндө закон кабыл, шайлоо жөнүндө закон кабыл алынат. Бул жогорку кеңештин иши көп азырчы. Каникулга кетип калбай, көзүн ачып, бул жогорку кеңеш бүткөрүш керек бул үчүн. Анын үстүнө 1-чи, 2-чи, 3-чү окууда бул деген талкуу менен өтө турган маселе да. Эми кумтөр боюнча айта турган болсок, бюджеттин социалдык төлөмдөрдү толтуруп аткан эң ири ишканалардын бири. Ал жерде 3,5 миң киши деп айтып атат. 11 миңден ашык киши иштейт. Ал жерде подрядчиктер, субподрядчиктер дегенде эсептесекчи, 11 миң киши жумушсуз калат. Бюджетке социалдык төлөмдөр токтоп калат. Биз хварста караша менен калып калсак эмне болот? Ушул эле парламент комиссия түзөрдөн мурун андан көрө тетиякта рекультивацион фонд алып келиш керек болчу, Лондондон бияка алып келиш керек эле. Даярданып алыш керек эле. Азыр деген бул өкмөт азыр тезден тез, мен жол жобосун айтып атам. Билгенимди айтып атам. Тезден тез мыйзамга өзгөртүү кириш керек, жана бюджет жөнүндө мыйзамга. Өкмөт парламентке алып келип, акча бөлүп бериш керек, канчалык кыйналсак да. Ошол жерде тетиктерди, сырьёолорду, техниканы, комплектующийлерди алып келиш үчүн договор түзүш керек. Кумтөрдүн иши токтоп калган болбойт. Азыр бизде 30 градус болсо, ал жерде 5-10 градус минус болуп турат. Тиги жер 4200 метр бийиктикте. А фабрикадагы кыргыздыкы бул ужечи. Ошол жерде токтоп калса, тоңуп калса эмне болот? Зыян болот бизге. Андан сырткары жок дегенде 1 жылдык запасты түзүп алышыбыз керек. Жумушчулар жумуш калбашы керек. Ошол эле Бөлтүрүк мырза ишти алып барышы керек. Мыйзам чегинде алып барышыбыз керек. Потом антпесек биз ошол эл аралык соттон ыйкы-тыйкы менен барып берсек биз утулуп калабыз. Мына Кубанычбек Сатындиевич, тышкы иштер министри Руслан Казакбаев кечээ 3-июнда Канаданын тышкы иштер министри Марк Гарно менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул демилге канадалык тараптын демилгеси болду да. Мунун өзү биз эл аралык сотко даярбыз деп айтып атпайбызбы? Кайсыл бир деңгээлде эгер алар сунуш менен чыгып аткан болсо, өздөрүнүн бир экологияга, Кыргызстандын бир экономикасына, экономикалык көз карандысына мындай сокку урганын мойнуна алды дегендикке жатабы же кандай? Мен буга толук ишенбейм. Мойнуна алса, анда кечирим сураш керек болчу дагы тиешелүү төлөмдөрдү төлөп бериш керек болчу. Андайга барган жери жок. Булар да кыр-кыр көзүп атат. Себеби алар мына Нью-Йорктун сотуна берип койду. Американын эң ири шаарларынын бири Нью-Йорктун сотуна берди. Даже Канаданыкына эмес. Андан себебин айтсаңыз, мына 2-3 айдан мурун эле акциясын дагы ошол Нью-Йорк биржасына сата баштаган. Бул Канадага чымын тийгизбейин, тияктан жасай берейин деген бир жол жобосу болуп атат. Эми баарын тынчтык жол менен чечкен жакшы болот. Алар деген Канададагы өнүккөн мамлекеттердин бири. Биздин дагы миңдеген жарандарыбыз ошол жерде окуп иштеп жүрөт. Бирок мамлекеттин кызыкчылыгы биринчи очередде туруш керек. 5 миллион калк болгонубуз менен 6 миллион калк болгонубуз менен ондогон миллион эли бар улуттар өзүнүн туусу жок жүрөт эмгиче чейин. Биз оондун мүчөсүбүз. Көп эл аралык уюмдардын мүчөсү болобуз. Биз деген камылга көрүшүбүз керек азыр. Тигилер мүмкүн убакытты созуп атат азырчы. Бирок биз мына азыркы Октябрь райондук сотунун чечими боюнча почти 6 миллиард долларга жакын кине коюлду тигилергечи. Экология төлөмдөрү, салык төлөмдөрү дегендечи. Эгер дүйнө жүзүндө алып көрсөңүздөр, киши өлтүргөндөн кийинки эле экинчи жоопкерчиликке тартыла турган маселелер бул. Салык төлөмдөрүнөн качсаңар, экологияны бузсаңар, бул өтө оор кинелер статьялар бар. Ошол эле Канадада бул мамлекеттик деген комиссия аны айткан жок. Мен силерге айтып коеюн. Закондорунда жазылып турат. Канаданын жарандары 3-чү мамлекетке барып, коррупциялык иштерге кийлешип, ошондой адамга жашоосуна зыян келтирип аткан болсо, Канаданын мыйзамы менен жоопко тартса болот. Себеби мына убагында эсиңиздеби, мен соттошуп жүргөндө, андан кийин ошол премьер-министр Чөдүнов болуп турган, ошол маалда президент Бакиев болуп турган, чакырса сүйлөшүүгө келбей койушкан. Президент чакырса, өкмөт чакырса келбей койгон. Мен ошол мыйзамын тапкам. Анын үстүнө бул жерде толгон токой канадалыктардын эсеп кысап счеттору бар.
Аларга арест койдурганбыз. Муну деген мажбурлаш керек. Мисалы, бу биз Центранын Кыргызстанда Центра бир тыйын салык төлөгөн жер жок. Канаданын өкмөтү менен, Канаданын тышкы иштер министри тиги посольствосу менен Англиянын посольствосу биринчи өткөн айда билдирүү жасабады. Андан кийин жанагы ЭБР, Европейский банк развития и реконструкции, бул чоң банктардын бири. Бул биз Кыргызстан аябай даярдык көрбөсөк, бул дүйнөлүк банктын акциялары бар. Андан сырткары эч күнөөсү жок акционерлер бар, чоң-чоң. Биз ошолорду даярданып алып туруп, ошол эле Бөлтүрк мырза, өкмөт, Кыргыз алтын конкреттүү түрдө фактылар менен столго коюшубуз керек да, ошол ири акционерди чакырышыбыз керек. Ошо мисалы дүйнөлүк банкка, ЭБРге Кыргыз өкмөтүнүн алган кредиттери бар. Грант булар менен алар бизде донорлор болуп эсептелет. Биз аларга айтышыбыз керек. Биз силерге каршылыгыбыз жок. Силер акционерсиңер. Биз да акционербиз. Алтын жерде турат. Биз силердикин да коргойлук, кызыкчылыгыңар биздикин. Бул аферистер момундай кылып атат. Бул жерде момундай киши зыян болду. Момунча экология зыян болду. Салыктар төлөбөй атат деп отуруп туруп, аларды биз өзүбүзгө тартышыбыз керек. Антпесек аларда өзүңдү эр сезсең, бирөөнү шер сез дейт. Биздин Кыргыздын өкмөтү 30 жылдан бери эл аралык соттордон утулуп эле келатат. Мен мисалга айтып коеюн. Бир да жолу уткан жокпуз. Мисалы 10-жылы убактылуу өкмөт келгенде, өзүн өзү шайлаган өкмөт келгенде, жана банкты талаптанган фактылар болбоду, ячейка, алтын тигулардычы. Анан качып кеткен ошол мурунку ээлердин бири Надель Европанын сотуна берди дагы 17 миллион еврону утуп койду. Кыргыз өкмөтү төлөбөй койду. Биздин өкмөттүн Центерадагы акцияларын арест коюп салды. Андан кийин өзүңөр билесиңер, Махкеме мейманканасы боюнча чырыр бар эле. Түрк жараны сотко берди дагы. Убактылуу өкмөттүн чоң кемчилиги, буларды жоопко тартыш керек. Алып туруп бир адвокат жиберип койгон жок. Ал дагы утуп алды дагы, келип туруп биздин Центерадагы өкмөттүн, Кыргыз өкмөтүнүн акцияларын арест коюп салды. Убагында ушунчалык ызылдашып жүрүп, 15,5%-ды 33-кө чыгардык элек, азыр болсо 26,5 менен отурабыз, пайыз мененчи. Ошентип биз утулуп кала турган болсок, мен жаман жагын дагы айтып коеюн да. Журтчулук билиши керек, коомчулук. Мисалы, биз Центерадагы акциядан кургалабыз, бул бир жагы деңиздер. Экинчиден, биздин кумтөрдүн эсебинен сатылып алынган алтын кендери бар. Монголияда, Россиянын Тыва республикасында, Турцияда, андан кийин Канадада. Кымбат баага сатылып алынган Канада кен. Өткөн жылдан баштап ал жактан мына 1,5-2 тоннага жакын алтын алынды. А Центераны 98%-га өткөн жылдан баштап, а мурун болсо 100%-га багып аткан кумтөр. Эгер утулуп кала турган болсок, утулбай издеш керек. Баарыбыз ошол аракет кылышыбыз керек. Бирок жаман айтпай жакшы жок. Анда биз ошол кендерден да кургалышыбыз мүмкүн. Андан сырткары утулуп калсак, биздин жанагы Кыргызстандын элчиликтери бар. Сыртта биздин менчиктер бар. Движимый, недвижимый имуществолор бар. Мисалы, ошол эле Германияда, Америкада биздин элчилик имараттарыбыз бар. Ошол эле коңшу Казакстанда, Өзбекстанда, тиги Минскиде биздин элчиликтер бар. Техника, счет, эсеп кысаптары бар. Анын баарын арест коюп салса, биз келечегибизге балта чаап коебуз. Ошон үчүн биз оозду көптүрүп айта бербей, азыр Кыргыз журтчулугу билет бул жерде чоң афера болгонун. Анын ичинде аралашкан биздин атка минери бар экенин билет. Азыр даярдык көрүшүбүз керек. Даярдык демекчи, мына биз эгер эл аралык ошол сотко барганга даярдык көрүш керек болсо, анда биз өлкөнүн ичиндеги ушу кумтөргө байланышкан жана коррупциялык схемага жоопкерлерди дагы жоопко тартышыбыз керек да. Ар бир өкмөт башчынын аты аталып атат да. Анан жакында эле камакка алынган Өмүрбек Бабанов жанагы кумтөрдөгү жерди тескерисинче мен алып койдум эле деген. Ушул боюнча сизде жакшы маалыматтар бар. Сиз өзүңүз дагы ушул жанагы кошумча аянт боюнча чуркап жүрбөдүңүз беле? Ушунун бир чын бышыгын далилдер менен айтып берип коюңузчу. Жакшы болот. Мына негизи экономика, чарба, ушул эле жер, байлык баарын чече турган өкмөт. Аны жогорку кеңеш эмес, президент эмес, баары өкмөттүн колунда. Анан жесе, жайласа, талкаласа, кыргызча айтканда, бул өкмөт башчы менен президент. Президент, өкмөт башчы үстүндө президент турат, экөө жасайт. Анан ушул баары тең булганыш болгон үчүн ушул кейпибизди кийип калдык. Бул сиз айткан суроо боюнча мен тарых үчүн айтып коеюн. Өмүрбек Бабанов, Камчыбек Ташиев, Келдибеков мырза, ушул Садыр Жапаровдор болуп биз 2005-жылы депутат болуп келгенбиз.
Мен бул кишилер менен талаш тартышым жок. Сыймын, улуусу да болом. Бул кишилер депутат болуп турган, мен да депутат болгом, вице-спикер болдум. Жолуккан жерде мен Өмүрбек Бабанов менен да кучакташып учурашам. Мага караганда Өмүрбек Бабанов, ошол эле Камчыбек Ташиев, ошол эле Садыр Жапаров менен жакыныраак. Алар жаштар, октябрда эле чаң тополоң болгондо өткөн жылы чогуу жүрүшкөн. Ала тоянтында чогуу жүрүштү, бирге барып жүрүштү, кийин да жолугуп жүрдү ушул эле жылдачы. Анан бул жерде жеке достукту, кызыкчылыкты, тууган урукту, партиялаштыкты таштап коюп, бул жерден маселени чечпесе жамандыкка алып келет. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде эч кандай өч алуу, жолбосо басмырлоо, же бирөөнү бирдемесин тартып алуу деген жок деп эсептейм. Бул жерде эгер тергөөдө туура эмес кылып атса, ошол эле тергөөдө жүргөн адам, же азыр убактылуу камакка түшүлгөн киши адвокаты башкы прокуратурага кайрылганга акысы бар. Башкы прокуратура надзор жүргүзөт, көзөмөлгө алат. Алла дагы болбой баратса, сотко берип туруп, мына башка ГКНБ эмес, МВДга берсин, башка тергөөчү тергесин. Эми бул жерде айтыш керек бир нерсени. Ошол эле Садыр Жапаров дагы, ошол эле тиги Суталинов мырза, ошол эле тиги Текебаевдер отуруп чыкпадыбы? Дагы толгондор отуруп чыкпадыбы? Булар билет да. Кантип эле ушул жамандыкка эч далили жок барсын деп ойлойм да. Азыр ошол эле чыккан адамдар бийликти сотко берип туруп компенсация алганга акысы бар. Күнөөсүз болсо, күнөөсүз деп табылып атпайбы? Табылгандар, Анан бул жерден мен алысмын тигил ойдончу, өч алмай анан басмырлоо дегенденчи. Жок, мен кумтөр үчүн тескерисинче мен жанагы канча 16.000 гектар жерди мен кайтаргам дегендей ойду айтып ал жерде мындай. Ошону тактап койсок да. Бул мен 11-жылы бир больницада жатсам, бир киши менен жолуксам, ал айтып калды. Сиз ушул жак жагын билесизби деп, жок дедим. Анда айтып берип койсузбу? Эмнени айтып атасыз десем, атымды айтпаңыз, мен корком деди. Эмне болду десем, 16.330,8 гектар жерди Жети Өңүз районунда жайгашкан Ысык-Көлдөчү. Ошол жерди Данияр Үсөнов баягы 10-жылы 25 мартта, апрелдин 7-си эмес, андан бир 10 күн мурун болуп атат. Эч кандай өкмөттүн токтомуна, өкмөттүн чогулушун өткөрбөй туруп, токтомуна жалгыз өзү кол коюп туруп, ушул жерди берип салыптыр деп. Мен докторда жатып, анан иликтөө жүргүздүм дагы, мен деле тиги жөнөкөй жаранмын сиздер катары элечи, бирок ошо юрист катары, анын үстүнө Тооген тармагы боюнча мен докторлук диссертациям дагы бекитилген. Муну изилдеп көрсөм, чындыгы ошол экен. Анын үстүнө бизде өзгөчө коруктар жөнүндө закон бар. 1994-жылы кабыл алынган. Ал күчүндөгү закон. 2004-жылы да толуктоо киргизилген. Ошол жерде өзгөчө корукка кирген 14.108 гектар экен. Андан кийин дагы 2 гектар 2200 гектар жер Жети Өгүз районунун Ырдык, Жети Өгүз, Липинг айыл өкмөттөрүнүн жерлери кетиптир. Эч кандай эч ким чек арасын аныктап койбойт. Данияр Үсөновдун колу менен берилип атат. Колу менен берилип атат. Анан ал жерден бекер берилип атат. Эч кандай тендер өткөрүлгөн жок, эч кандай конкурс болгон жок. Жеңичинен берилип кетти. Бир тыйын кумтөр төлөбөй атат. Анын үстүнө мен силерге бир чоң аферасын айтып коеюн. Бул жерден мисалы 10.070 гектар жерди 92-жылы Акаевдер Канадага бергенде ошол жердин чек арасын аныктап койгоптур. Алар мен депутат болуп келгенге чейин 15-17 жылдын ичинде 10.070 гектар жерди ээлеп отуруп, алар болгону $7.000 жер налогун төлөгөн. Бул жерден 16.000 гектар жерге 16 тыйын төлөбөй берип коюп атпайбы? Ушуга кандай десе болот деп туугандар. Андан сырткары өзгөчө корук жергечи, ал жерде дүйнөсүндө өспөгөн же чанда өскөн жашыл эме чөп бак дарактар өсөт. Ал жердечи өсүмдүктөр өсөт. Дүйнөсүндө кызыл китепке кирген жаныбарлар бар. Биз келечегибизди талкалап атпайбызбы? Табигатты талкалап атпайбызбы? Ал жерди деген промышленныйга которуш керек болчу да. Мисалычы, бул мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек болчу да. Биз деген келечегибизди талкалап атпайбыз. Мыйзамга эзелде өзгөртүү киргизбеш керек. Биз алтыны жок деле жашайбыз ал жерденчи. Башкача жол менен да алса болот бул алтындычы. Эмне үчүн ошол жерди берип салды? 3 айыл өкмөттүн жерин 3 тыйын төлөбөй туруп берип салды. Бул эмне деген жорук? Деп анан мен Атамбаев премьер-министр болчу. Кайрылдым. Кайрылсам өкмөт башчысы жооп бербей койду. Жазылсам кабыл албай койду.
Анан главпочтамттан уведомлениеси менен жибердим, Атамбаев алды дагы жооп бербей койду. Президентке жибердиңиз да ошол кездеги? Бизде премьер-министр. Премьер-министр. Андан кийин мен айласыздан 26 апрель 2012 жылы мына межрайонный экономик сотко бердим Бишкеккечи. Өкмөт туура эмес кылып атат, жооп бербей атат, тетиги туура эмес токтомун жокко чыгарып бергиле деп. Себеби конституцияда, азыр конституцияда 25-беренчисин карасаңар. Жер, аба, суу Кыргызстан территориясындагы баары, гендердин баары мамлекетке, элге таандык деп тур. Мен дагы элмин, кирем. Сиз дагы, сизге да таандык, мага да таандык. Биздин келечекке таандык. Биз ошол багытта бийликтен сураганга акыбыз бар. Биз салык төлөп атабыз. Бийлик элге иштеш керек, эл бийлик эмес. Ошол үчүн сайлаганбыз да. Анан эгер өкмөт ошондой кылып атса, бул эмне деген жорук деп мен өкмөттү сотко бердим. Атамбаевди баш кылыпчы. Бирок Атамбаев ошол маалда президент болуп кетти дагы, Өмүрбек Бабанов премьер-министр болуп калды. Мына сизге көргөзөйүн. Экономический соттун штампы турат. Бул жердечи кабыл алган номерлери турат. Бул жерге өкмөттү жоопкерчиликке тартып атам, Кумтөрдү салыгын төлөбөй атат деп. Анан генеральный прокуратурага жазсам жооп бербей койду. Мен айттым да, силердеги надзор кылып өкмөткө протест кылбайсыңар, мыйзамсыз протокол токтому. Минфин, анан Госагентство геологии и минеральных ресурсов бергенбиз да. Тилекке каршы ошол маалда баары биригип алып туруп, юристтерин алып келип, өкмөттүн аппаратынын юристи да катышып, ошол жерден баары каршып атат. Мына бул жерге жазып атат. Исабековдун до арызын четке каккыла, туура эмес. Бул деген ненадлежащий истец, бул ишти жаап салгыла деп. Сотко мен кайрылып атам. Жок, Конституцияда мындай жазылып турат. ГПКда мындай жазылып турат. 221-беренесинде мындай жазылып турат. Сиз караңыз дедим. Судья Карагулова карап атат. Ал кишини да коркутушту. Бирок ал айттым, айлана сиз карындаш, бир атуулдук кылыңыз, боюңузда бар экен, сизди эч ким бошотпойт. Судья Карагулова чечим алды. Мына. Жок, өкмөттүн бул айткандарына мен кошулбайм. Закон чегинде жооп бересиңер, тетигини мамлекетке аласыңар депчи. Мен могунун чечимдерин алдым, мына штамптары турат. Анан мен айлам кеткенде жогорку кеңештин депутаттарына кайрылдым. Ошол эле депутаттардын ичинде азыр мына Мыктыбек Абдулдаев, бул жакшы юрист, профессионал, башкы прокурор болот. Курмантаев дейт, жакшы билесиңер, юрист. Максат Сабиров, ошол эле Республика партиясынын мүчөсү. Алтыбаев ошо 16 депутаткачы. Ошол эле Жолдошеваларга жылдыз. Анан алар жогорку кеңештен стенограммасын карасаңар болот, суратсаңар болот. Алар жогорку кеңештен өкмөт башчысын чакырып бул фактыны алдына койгондо Данияр тиги Өмүрбек Токтогулович Бабанов ошол жерден айтты. Болуптур, мен бул токтомду жокко чыгарам. Ошол жерден анын колу коюлган токтом 2 күндөн кийин чыккандыгы чындык. Анда сиз ал кишинин демилгеси эмес, ал киши издеп тапкан эмес. Мага таарынбасын, мен тарых үчүн. Демек, жана айтылган маселенин түпкү башын сиз баштаган экенсиз да, Мен жаран катары баштадым. Жаран катары. Мен силерге да бир нерсе айтып коеюн. Тилекке каршы мына 2019-жылы ал ошо кайтарылды ал, негизинде кайтарылды. Жери ошол баары мамлекетке кайра алынган. Тилекке каршы ошол маалда бир да тыйынын төлөшкөн жок дегилерчи. Ошол жерди бузуп ийди, жолдорду салып ийди, бир топ жерин казып ийишти да. Кайра калыбына келтирилген жок. Андан кийин бул эмне болот? 2019-жылы 3-июнда Абылгазиев мырза премьер-министр болуп турат. Эч кандай өкмөттүн чогулушун өткөрбөй туруп, заседаниясы жок. Мурдагы Данияр Үсөновдай кылып эле? Данияр Үсөновдай кылып туруп эле берип салып атат кайрачы. Эч бир тыйын төлөтпөй турупчу. Анан мен муну билип калдым быйыл. Себеби мына ушул жылда тиги Абылгазиевди камабадыбы. Анан ГКНБнын СИЗО алып барардан мурун соттун чечими чыгып атканда дагы койгон күнөөнүн экөөнүн бирөө ушул болуп атат. 16.330 гектар жерди мыйзамсыз берип салдыңар депчи. Анан муну мен билип калдым дагы, эмгиче чейин өкмөт токтом чыгарбаптыр, кайра мамлекетке албаптыр. Жанагынча мисалы Жети-Өгүз районунун 3 айыл өкмөтүнүн эле 67.681.000 сом төлөшү керек. Камекачы, канадалыктарчы. Мен бул канадалыктарга жаздым. Бул жер налогун төлөбөйсүңөр, силер колдонуп атасыңар. Мына мурун 2 жыл колдондуңар, 10-жылдан 12-жылга чейин. Андан кийин азыр 2 жылдан бери колдонуп атасыңар, чыкайт өткөн жок. Жооп да берген жок.
Андан кийин мен өкмөткө кайрылдым, салыкка кайрылдым. Салыктын немелер айтат, мен коркобуз, тигилер жеп коет, өлтүрүп коет дейт. Эми андай биз мамлекетпиз же жокпузбу? Биз эмнеге мындай жашашыбыз керек? Канадалыктар, америкалыктар ошо 1 грамм жерди сизге бекер береби? Эмне үчүн биз ушундай кылабыз, ушу жетекчилерчи? Эмне үчүн ушу жетекчилер жооп бербеш керек? Элдин алдындачы мындайчы. Элди койдубу булар? Ошол жерде жылуу кабинет, Мерседести буларды минип жүрүшөт дагы, элдин байлыгын таратканда эмне акысы бар? Ошентип айтам, мен бүгүн камакка түшкөн туугандарга да, элге да кайрылар элем. Ошол эле таластык туугандарга, каракылжалык туугандарга мүмкүнчүлүк берели. Тергөөнүн ишине киришкенге президенттин акысы жок. Сиздин акыңыз жок, менин акым жок. Мисалы, азыр 17,5 миң киши түрмөдө отурат. Кыргызстандачы. Зордук, зомбулук кылгандар, талап тоногондор, коррупционерлер, жеген ичкендерчи. Эми ар бири тууган уругун көчөгө чыгара берсе, киши өлтүргөндөр, ошолор чыгара берсе, эмне болот биздин мамлекет? Ансыз эле чек ара тигүү проблемасы турат мына. Тажикстан менен чечилет. Кызычуу жашап атабыз. Биз кишини арыдан берип болбойлубу? Мүмкүнчүлүк бербейлиби ушул бийликке дагычы? Мен дагы бир жолу айтып коеюн. Мына урматтуу угармандар, ушул өкмөттү сотко бердим, бүгүнкү өкмөттү сотко бердим. Себеби мен жазсам булар жооп бербей атат. Тетиги Марипов мырза, сиз жокко чыгарыңыз тетиги Абылгазиевдикин. Сен жооп бербегенде мына кечээ сот кайра мурункудай сот судья Эгембердиева мына сизге көргөзүп коет. Кечээ биринчи отурумун баштады. Өкмөттүн өкүлү бир несерьезный жигит келиптир. Жанагы конституционный соглашение дейт, бул токтому жок келиптир. Кайда десек, архивге өткөрүп койгон дейт. Мен муну дагы ачык айтып атам мына, бийликечи, бунун артуура эмес деп. 2 жыл болуп элек, 1,5 жыл болгон токтомду закон боюнча 3 жылдан кийин өткөрүлөт архивге. Эми ошону таба албай атат. Айланайындар, бул кандай деген, эмне деген жорук? Эми ошол төлөбөсө, мисалы жана өзгөчө корукка кирген особо охраняемый зона, бул деген Сарыча Теркештан, тиги Эрташ мамлекеттик природный заповедник деген закон менен бекитилген да. Ошол жерди талкалаганда ал деген башка ставка. Миллиард сом минимум канадалыктар төлөш керек азыр жок дегенде. Аны заставить этип туруп, мажбурлап туруп калыбына келтириш керек кайрачы. Биз деген аны эч акыбыз жок муну талкалагандай. Ал деген жекеле 7-9 районда жайгашканы менен ошол эле комтор, ошол эле жер бүт кыргыз элине таандык. Ошону эсибизге салыш. Кубанычбек Сатындиевич, мына бүгүнкү күндө комторго байланышкан коррупция, деги эле ошо комтордун менеджерлерине жетеленип калган бийликтин чиновниктери ким экенин коомчулук билгиси келип атпайбы? Бүгүнкү күндө мына абакта жаткандар эгер ак болсо адвокаттар аркылуу соттошсун деп айттыңыз. Далилдесин, элди көчөгө чыгарбастан өзүнүн актыгын деп. Анан дагы сиздин оюңузча ушул коррупцияга аралашкан адамдар барбы бүгүнкү күндө? Кумтордогу алтын мафия деген могу китебиңиздечи дээрлик көп чиновниктер аты аталып атат да, сизде бүт фактылар менен, аргументтер менен келтириптирсиз да. Мындай алып келүүнү ошол азыр аты аталайык дерер деле. Ошолор туруксуздук болуп, ошо атай уштуруп саботаж кылып аткандар бар. Мен ушинтип айтар элем. Тилекке каршы мен бүгүнкү бийликке да сын айтып коеюн. Тилекке каршы мына 1 ай иштебей вице-премьер-министр камакка алынды. Билесиңер, министр тире вице-премьер-министр жаш жигит кабыл калды. 1 ай иштей албай туруп тиги статс-секретарь Дайыр чоң министрликти камакка алды. Ушул жакшыбы? Булар саботаж кылып атат деп эсептейм. Анын үстүнө Акаев тиякта туруп алып ырдап атат, кыйратып салгансып, Аскар Акаев. Баарын убалына кылган ошол киши. Мен силерге айтып коеюн. Ошону эле жанагы 8,4 акция центраны түзүп атканда, бул настоящий афера болгон. Мен силерге чекмелеп айтып берейин. Ошол кишинин акциялары бар деп далилдей алам мен, мисалычы. Себеби мына 2003-жылы, ол 31-декабрда Танаевди мас болуп отуруп, тиги ошо Белковский деген юротделдин жетекчиси арак куюп турган. Ошогочу. Акаевдин буйругу менен 31-декабрда саат 12-де кол койгон түнкүсүчү. Центраны түзүпчү. Эмне кереги бар эле Центранчы? Центрага түзгөндө ал жерде Монголиядагы Боро Гацут деген ген кирген. Американын Невада штатындагы Рен деген ген кирген. Ошол үчөөнүн запасын карасаңар, кумтордон 6 аз болуп атат. Биз эмне үчүн 67%дан ошондо 33-кө түшүп калганбыз. 32,65-ке 100-дөн. Булардын жеке кызыкчылыгы болгон. Андан кийин келип ошол эле 14-жылдын башында булар келип туруп ошол 33-тün дагы 17%ын сатып ийип атат акцияны. Итбекер сатып атат. Мына Акылбек Жапаров да Госкомиссияда айтты. 3 айдан кийин де анын баасы 2 сөздө. Кымбаттады. Ким алды? Өзлөрү алды. Кимге сатты деп ойлойсуңар? Эки еврей улутун фамилиясын жазып атат дагы. Ошол 84 миллион Канадан доллары менен, Канадан Американ долларынан ылдый турат. Сатып атат 84. Ал жерде жер титирөө, же суу басып эчтеке болгон эмес. Бизге андай зарылчылык жок болчу. Өз кызыкчылыгы менен сатышты дагы 10 миллион жана 2 еврей улутун брокерский услуги дейт.
Кимге сатты ойлосуңар? Камеки кала сатып атат. Жеп койгон 10 миллион долларын дагы. 10 тыйын бюджетке салып да койгон эмес. Андан кийин алтын акция деп аталат. 8,4% акция секторун түзгөндө эле жок болгон. Ал жерде мен өлүп калган баласы жөнүндө айткым келбейт, бирок күйөө баласы менен үй бүлөсү бар Акаевдин. Кол койгон Танаевдики бар. Танаевдин баласы мына чаткал менен алабыкада алтын казып жүрөт. Эмнеге ушундай чалчаңдатканбыз булардычы? Баса беришти танап тоноп турупчу. Кайра келип туруп Акаев бизге бирдеме үйрөткүсү келет. Кайсы бети менен үйрөтөт ошол кишичи? Убалга калган мамлекеттин так ошол кишичи. Андан кийин мен айтар элем, Дастан Сарыгулов кол койгон, көзү тирүү. Туугандар, кечиресиздер кыздар. Генерал полковник формасын кийип алыптыр. Садан кетен сержант экенин Кудай билет. Ошол киши теңиримде да, теңирчүн ошол киши менен ушинтип айтар элем. Ошо фабрика ишке кирип атканда 166 миллион 500 миң долларга көтөрүп туруп кол койгон. Акаев барып лентасын кесип атканда. Ушу еврей бизнесмендер ушунун теосун да унутуп калыптыр деп сиздер ушуга ишенесиңерби туугандар? Кантип ишенесиңер? Баасын көтөрүп туруп, андан кийин ошол баарын пайыз менен төлөбөдүкпү кыргыз эличи? Алтын менен төлөбөдүкпү? Дагы айтып берейинби? Сиздерге айтып берейин. Директорлор кеңешинин мүчөсү болгондор, Совет директоровго мүчө болгондор, Центрда баарынын акциялары бар. Баарынык бар. Убактылуу өкмөттөн мисалы Амангелди Муралиев ошо директорлор кеңешинин мүчөсү болуп алган. Биринчи вице-премьер-министр. Турсунбек Чыңгышев деген кол койгондагы ошол эле Бирштейндин фирмасынын совет директорусу мүчө болуп алган. Эмне деген жорук? Атка минерлер ошентип аткандан кийин. Алар башка киши эмес. Мени деген ошо Муралиев кеңешчи кылып алган, мисалы, ишкерлик боюнча биз биринчи съезд өткөргөндөчү. Ошол эле Турсунбек Чыңгышев менен бир тууган тайэкен болот. Энемдин атасы менен ошо Чыңгыштын агасы атасы ыйлаш бир туугандар. 39-жылы аттырып кетишкен алардычы. Бирок мен туугандыгына карабай, мен тарых үчүн чындыгын айтып атам азырчы. Жаман көрсө өзбесин. Мен бул жерден дагы бир топ фамилияларды айтып берем керек болсо. Мени да тергөө чакырды. Мурунку башкы прокуратурада 3 жыл бою тиги казган. Бардыгын казган. Мен ошол жерде көрсөтмөлөрдү бергем. Бир топтору камалда кайра чыгып кетти. Ошол эле Хамилюкка издөө салыш керек болчу, Сазановго издөө салыш керек болчу, бир топ аткаминерлер. Эмне үчүн азыр Кыргызстандын эле аткаминерлерин камап атат? Убалга калганда ошолорго издөө салыш керек болчу. Тилекке каршы башкы прокуратура материал бербей коюп, ошол тиги Хамилюкту Болгариядан кармаганда кайра чыгарып жиберишти. Эмне үчүн ошо чыгарып жиберди? Башкы прокурор ким эле ошону? Дагы жоопко тартыш керек. Анан Интерполду менен иштеш керек азырчы биздечи. Ошол эле Танаевди камап туруп сурак калган. Менин ишим болбосо дагы мен кийлигишкем бугачы. Депутаттык изилдөө жүргүзгөмүн. Мисалы кыргыз элине сиздерге да бир ачык нерсе айтып коеюн. Билбей көп киши билбей жүрөт да. Ушул мамлекеттик деген комиссияда айтпай койду. Алтынды жанында башка да металлдар бар. Акаевдин убагында жалгыз эле алтынга түзүлүп калган. Эмне үчүн? Жанында экинчи орунда күмүш турат. Алтынды Кыргызстандын алтынын, күмүшүн деген канадалыктар саткан жери жок. Аны биздин Кыргыз алтын коому сатып атат, акционердик коомучу. Ал 100% өкмөт башчысына баш ийет. Кыргыз алтынын жетекчиси бүгүнкү күндө президент Жапаровдон дагы көп айлык алат. Алардын баары ушундай кирип алышкан, башын баткырыпчы. Совет директоровго мүчө болушкан, бухгалтериясына кирип алышкан, ошо Гумтергол компания жана башкачы. Кайсы кимиси ушуларды да кагнаш керек, ушуларды да соттош керек. 20 миң доллардан айлык алат, алар Канададан алган жери жок. Кыргыздын өндүрүлгөн, Кумтөрдөн өндүрүлгөн алтын эсебинен алып атат. Бир тыйын салык төлөшпөйт Кыргызстангачы. Кайсы ким бирөө ошо отчет коюп бере алат ошол. Тилекке каршы ошол совет директорунун азыркы бийлик өзгөртү да бирөө кайра калтырып коюшту. Наоборот жоопко тартыш керек эле. Бир дагы совет директору азыр вице-президенти Централдыкта кыргыз жигити отурат. Алар ушул жерден уктуңар беле ушу Кумтөрдөн бир чогулушун өткөргөн. Көргөзбөйбү мына хвостающий момда болот, момчак иштеп атат, жашаган турмушун көргүлө, момда мөңгүлөрдү. Мен дагы сунуш айтарым. Мына Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында, Отунбаеванын убагында, Атамбаевдин убагында бүт жекеле Кыргыздын Кумтөрдүк эмес, бүт Кыргызстанда өндүрүлгөн алтын менен күмүштү баарын тиги Россиянын Номус банк аркылуу сатылат. Эмне үчүн? Убагында мен жазып кайрылсам дагы өкмөт башчы айткан, тигилер айтып атат, Кыргызстанда туруктуу банкаңар жок деп. Анда улуттук банк аркылуу сатсын. Эмне Сооронбай Жээнбеков президент болгондон кийин мына бир тууганы тиги спикер болуп турду. Ал банкты четке кагышты дагы, мына азыр мен информация алып атам Москванын банкы аркылуу. Эмне үчүн улуттук банк аркылуу эмес? Любой киши ойлойт, эмне үчүн башка жак команда болот, башка бир банк
алтын тияққа жеткір, Қырғыз өкмөтүн жетилеп алган мынтипчи. Сен күмүштү тияққа жеткиз депчи. Эмне үчүн күмүштү изилдебейбиз? Мен депутаттык расследование жүргүзгөм. 2008-жылдын 1-январына чейин Кыргыз алтын 62 тонна күмүш саткан. 62 тыйыны бюджетке түшкөн эмес. Мына азыркы бийликке мен сунушту айтып атам. Сөз түрдө тергеш керек. 2008-жылдан бүгүнкү чейин жок дегенде 150 атак 200 тонна күмүш сатылды. Акчасы кайда? Эл билиши керек, журтчулукчу. Ошон үчүн мен күнөөлүү болсом, мени жоопко тарткыла. Башка бирөө күнөөлүү болсо, башка бирөө жоопко тартылыш керек. Мамлекеттин байлыгын талаптоногондор, убалына калгандар сөз түрдө эртеби кечпи жоопко тартылыш керек. Дагы бир суроо пайда болду да, сиздин ошол сөзүңүздөн улам. Демек, Кумтөрдө, ошо ишмердүүлүгүндө экологиялык эле эмес, каржылык деле бир топ эреже талаптар бузулган экен. Анан жанагы аймакты өнүктүрүү үчүн деп Ысык көл фондуна да акча которулуп турчу эмес беле? Бул дагы максатына, өз максатына жумшалбай калган деп айтылып атпайбы? Ошол өз максатына жумшалбаган үчүн да кимдир бирөө жооп бериш керекпи? Бир аз убактыбыз бар. Сөзсүз турда, мына убагында да сен трайбалистсиң, анан көлгө 1% талап кылып атасың. Мен 2% талап кылгам. Мисалы, нарындык депутаттарды чогултуп чай ичип отуруп айтканбыз. Тилекке каршы мен деле покушение алган кишимин, өмүрүмө коркунуч келген. Раматылык энемди кундак менен башка көзгө когулап жерге жаткызып, мени издеп үйдөн таппай калышкан. Анан бул жерде мындай болуп атат да, ошо тиги жапа чеккен Ысык көл эли болгон, мисалычы, биринчи очередь. Эсиңердеби 98-сиянет төгүлгөндө? Бир турист келбей калган. Ысык көлдүн ал мөрүгүн, этин, картошкасын эч ким албай калган, бул ууланган депчи. Канча киши, канча 30-40 жети элин боюнан алдырган ошондочу. Мал өлдү, балык өлгөн, жолу бузулуп атат, экологиясы бузулуп атат. Эми 1% ошол жерде калсын, экономиканысы өнүгүсүнө, социалдык объекттер курулсун, тиги очистной сооружениялар курулуп калышы бардыр. Көл деген Кыргыз элинин бермети депчи. Баарыбыз сыймыктанып келебиз, эмгиче чейинчи. Тилекке каршы ошол жакка миллиард акчалар бөлүндү, 1% Ысык көлгө кетип атпайбы? Түшкөн алтындын 13% тиги Мурун деген Акаевдин убагында пайдадан түшкөн салыкты эле койгондагы тигилер каалашынча цифраларын көтөрүп туруп, эмгиче чейин ушу салык төлөбөгөнгө аракет кылып келишкен. Биздин убакта жана киргизгенбиз, сен чыгашаңды чыгайт этпейбиз деп. Себеби булар бананды Панамадан, сууну Франциядан, помидорду Италиядан жеп чыгып беришкен. Биз текшерип барсак, Кытайдын алмасын коюп коюп атат столго. Сынык тарелкага мен бетине чачтым президенттин. Жри сам соғыш депчи. Эмне үчүн Ысык көлдүкүн албайсың? Эмне үчүн цементти Тараздан алып атасың, канттыкын албайсың депчи. Кыргыз мамлекетине өндүрүлүп аткан продукцияны биринчи очередь алыш керек аларчы. Алар чыгымын көтөрүш үчүн, бизге төлөбөш үчүн, чөнтөгүн толтуруш үчүн ошентип келатат эмгиче. Анан Ысык көл өнүгүү фондусуна миллиарддан дагы акча түштү. Ошол убактагыла, анан азыркы дагы жетекчилер мен мойнуна кээ бирлерин атап кетейин. Мисалы Асан Акунов, Мирбек деген мырза биздин убакта деле депутат болгон. Бирок бир Кумтөр менен кармашып же бир ошо соттошуп жүргөндө бир басып баркан эмес. Силерде стенограмманы деле көрсөңөр болот. Бир маселе көтөрүп койгон эмес. 2 жолу губернатор болду. Ошол эле Ысык көлгө түшүп аткан акчаны конок тозгонго 700 000 которгон Чолпон атага. Эмне үчүн өзүнүн коногун өзү тозбойт? Гезитке жазса да төлөтөт, телефондорун төлөтөт. Машинелерди алган, ремонтторун жасаткан. Ал турга бир жарандар кредит алса ошолордун кредитин жапкан. Бул деген эмне деген жорук? Андан кийин текшерүү органдарынын баарын тиги оозун басып койгон, машинелерди алып берген, имараттарын ремонт кылган, анча-мынча чыгымдарын жаап, ошентип оозун жаап келген. Бул мамлекеттики, элдики. Керек болсо ошол жерде жашча жемишти кайра иштетүү бир завод, фабрика куруп койбойбу ошол жерде? Жолун оңдоп койбойбу? Каракол облустун борборунун жолун карасаңыз мышык ыйлагандай болуп турат. Башкасын айтпайлык. Ошол эле Чолпон ата, Каракол, Балыкчыда очистной сооружениялар эскиргенде бүттү, жарым кылымдан ашты. Ал көлгө кирип атпайбы? Биз өзүбүздүн табигатыбызды талкалап атпайбызбы? Ошол эле Кажы сайты тамганын жээгине деле бирден очистной сооружение куруш керек болуп атпайбы? Балык жок калды, жашылдандыруу проблемасы турат. Чакан аэропорттор иштеш керек да, мында туризмди өндүрөт десечи. Караколдун аэропорту иштебей турат. Эсиңизде Тамгада да аэропорт болчу. Кайда кетти мына? Мына эми соңку суроо болсун, аз эле убактыбыз калды. Мына 92-жылы Торонтодо кол коюлганда Кыргызстан акциянын басымдуу бөлүгүнө ээ болуп туруп, бирок башкарууну ошол инвесторлордун колуна өткөрүп берип коюп атпайбы?
30 жылга жакын убакыт өткөндөн кийин биз мына тыштан башкарууну өз колубузга алып атабыз. Анан ага карата да атайын бир маалыматтарды таркатып Кумтөр токтоп калат экен деген маалыматтарды да жарыялап жибергендер болуп атат. Бүгүнкү күндө ушу Кумтөрдүн башкаруусуна, анын экономикага салым кошуш үчүн биз кантип колдоо кылыш керек? Коомчулук ошол эле учурда мына бийлик. Мен мурдагы күнү эле профсоюздар төрагасы менен жолуктум. Кишилер менен. Кумтөрдүн. Кумтөрдүн. Чындыгында мына өткөн айда айлыгын толук албай калды кызматкерлер. Бирок порция менен азастан берилип атат. Бул айда мына өкмөт башчысы да барып кетти ал жерге, Марипов мырза, тиешелүү кызматкерлер да баары дагы гарантия берип кеткен. Мойнуна милдеттемелерди алыпчы. Бул жерде жумушсуз калат дегенден кетиш керек. Кумтөр сөзсүз иштей бериш керек. Биз хвастакайшы менен калган болбойт, токтотпош керек. Коопсуздук жагын камсыз кылыш керек, экология жагын камсыз кылышыбыз керек. Башкаларды сынга алыптыгилерди жоопко тарталы дегенден кийин жанагы атпалдарды таштай турган жерде өкмөт аныктап бериш керек. Техникаларды уурдап талап тоноого жол бербешибиз керек. Ал мамлекеттики, элдики. Ошол эле маалда жумушсуз калтырбай аларда үй бүлөсү бар ар бирининчи. Ошончо киши 10 миңден ашык 11 миң кишичи, 11 миң кишиничи. Анан мамлекеттик бюджетти дагы мындай социалдык абал, миграциянын күчөп турган кезде бул кишилер иштеши керек. Алардын өндүрүп аткан алтынын мыйзам чегинде келишимдер Централ менен түзүлгөн тиги чет элдик келишимдерди бүгүн жокко чыга элек болгондон кийин алар да эске алып биздин мыйзамдын чегинде ошол эле өндүрүлгөн алтын күмүштү мамлекетке сатыш керек, мамлекеттин чөнтөгүнө салыш керек. Себеби биз 6 миллиард гинени биз 3 айдын ичинде толуктай албайбыз. 3 айга управление кирилди. Сүйлөшүүгө барылса, Кыргыздын мурдагыдай атка минелеринде кылбай, жакшылык менен бүткөрүш керек. Кызыкчылыкты коргоп, өзүбүздүн жекечиликти унутуш керек. Себеби Садыр Нуркожоевич Жапаров да түшүнүп турат. Кумтөр менен келген, Кумтөр менен кайра кетип калганын мен каалабайт элем ал кишиничи. Ошон үчүн ал киши да сезип билип турат. Элдин баары сезип билип турат ал жерде. Эч кимге мындай кечирим бербейт. Ошон үчүн мурунку сүйлөшүүлөр, бүт бийликтердин баарында сүйлөшүүлөр болгон, бирок мамлекеттин кызыкчылыгы кичинекей кызыкчылык чечилсе, андан зору чөнтөгүнө чечилип келген. Ошон үчүн мындайды унутуш керек дагы. Азыркы ормалда мамлекетке Кумтөрдү буруп алсак, башка кендер дагы ошонун негизинде чечилеби деген ойдомун. Анан кыргыз бийлигине сунуш кылар элем. Бизде чырырдын баары бар болуп атат. Ошол эле Кумтөрдүн оорусу башка жерлерде. Солтон Сарыда да болуп атат. Таласта, Алабукада, Чаткалда, тиги Алайда жердин баарында болуп атат. Биз иреттешибиз керек. Кумтөрдү эле эмес, баарын инвентаризациядан өткөрүшүбүз керек. Мамлекеттик деңгээлде деген мамлекет чечсин, жергиликтүү деңгээлде да экологияны сакташыбыз керек, жумуш ордун сакташыбыз керек. Андан кийин биз сөзсүз түрдө улуттук концепцияны иштеп чыгышы керек өкмөтчү. Жакшы бир программасын алып туруп, жогорку кеңеште мыйзам менен бекитиш керек дагы, жоопкерчилигин баарын карап коюш керек. Ошондо демек өлкөнүн ичинде биз ушул баардык баягы коррупциядан жана башкалардан жапа чегип келген тармакты мыйзамдаштырып алып, анан жана эл аралык деңгээлде өзүбүздүн таламыбызды талашсак болот экен да. Өлкө ичинде иреттеп алып, Азыр деген андан сырткары жакшы юридикалык компанияны алыш керек, эл аралыкчы, даярдыкты көрүш керек. Бюджеттен өзгөртүү киргизип туруп, өкмөт акча бөлдүрүп алып туруп, тез арада албесек, биздин мен деле өкмөт Кумтөр менен 45 жолу соттошком. Өкмөт менен 4 вопрос менен соттошком, 2 уткам, азыр 4-үнчүсү каралып атат. Бирок эл аралык жактан мен деле юрист болгонум менен мен андай тажрыйбам жок. Ошон үчүн мен мактангым келбейт, элдин убалына калгым келбейт. Биздин кишилер катышышы керек, юристтер, профессионалдар. Азыр өкмөткө дагы сунуш айтайын президентке сиздер аркылуу. Тез арада Акылбек Жапаров мына министр, вице-премьер-министр болуп кетти. Ал кишинин ордуна коюш керек бир кишини. Комиссияны жетектегенге. Бул депутаттардын да мөөнөтү бүтүп атат. Профессионал кишини алып келип коюш керек. Юридиканы түшүнгөн кишини, ошол эле экология болобу, ошол эле салык төлөмү болобу, социалдык маселе болобу, баары ал келип юриспруденцияга калат. Соттошкон ошол менен келет. Ал бир чети, экинчиден түшүнгөн кишини алып келиш керек. Мисалы мен сунуштаар элем. Мисалы Медкан Шеримкулов, легендарный парламенттин спикери болгон. Ошолор алтын жөнүндө комиссия түзгөн. Керек болсо мына Кубанычбек Идинов деген бар. Ошол легендарный парламент жана Раматтылык Усубалиевич деген комиссияда мүчө болгон. Доктор экономических наук. Айылчы Сарыбаев турат, профессионал экономист, ректор кишилер. Почему ошолорду мисалы колдонбойт?
Мисалы Бөрүбашевди конституциялык реформа койгондо мен аябай колдогом. Көз каранды эмес, бул ученый киши, бул таза киши депчи. Анан эми азыр деле УКМТөргө тез арадан бирөөнү коюш керек да. Бул комиссия, эгер бул депутаттар каникулга кетип калган күндө дагы алардын мүчөлөрүн чакырып алып туруп, анан иштеш керек. Азыркы мүчөлөргө мен нааразычылыгым көп. Ал жерде Акылбек Жапаров менен тиги Замир Эсенамановдон башкасы бирөөнү дагы чеке жылтарык бир сунуш берип тиги болгонун мен көрө алган жокмун. Конокко келгенде, космоско түшкөндө, космостон келгенде болуп Акылбек Жапаровго суроо берип атканда мен таң калгам. Кокуй, бул кишилерди өзгөртүш керек экен, алмаштырыш керек экен. Рахмат сизге. Уктуруубузду ушу менен жыйынтыктайбыз. Урматтуу радио каармандар, сиз биринчи радионун негизги маселе программасын уктуңуздар. Бүгүн биздин студияда Жогорку Кеңештин төрагасынын мурдагы орун басары, саясатчы жана коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти, юридика илимдеринин кандидаты Кубанычбек Исабеков болду. Программаны Талайгүл Чабдарова жана Назира Молдокулова алып бардык. Кечиресиздер, мен бир мүнөткө сиздерге рахмат. Кыргыз элинин келечеги бар. Мен да жүрөгүм кыргыз деп согот. Ата-бабам сөөгү коюлган. Бала чакам, неберелерим бар. Мен бактылуумун деп эсептейм. Кыргыз болуп төрөлүп, Ысык көл калаасында чоңойгонума. Биз ар бирибиз өзүбүздүн жоопкерчилигибизди сезелик, өзүбүз ар бирибиз үлүшүбүздү кошолук. Бизге тынччылык керек. Бизге мыйзамдуулук керек. Андан кийин мына кандай да болбосун, мен ыраазы болдум баягы күнү Тажикстан менен чек арада чыр болгондо. Канча киши келди бул жергечи. Биздин тарыхыбыз, дилибиз, тилибиз, маданиятыбыз боюнча эң көп деген Кытай элинен да кем эмеспиз. Бирок сактай албасак, бизге гроссуна орусча айтканда. Аны жалгыз эле бийликтин колунда эмес, баарыбыздын колубузда. Мен ынтымакка чакырар элем, биримдикке чакырар элем, тынчтыкка чакырар элем, мыйзамдуулукка чакырар элем. Ар бирибиз маңдайыбыз, башыбызды бийик көтөрүп, калпак кийип жүргөндөн кийин, элечек кийгенден кийин биз келечектеги урпактарды таза көзүбүз менен карап, тазалыкка, чынчылдыкка, жаратмандыкка чакыра турган болсок, ар бирибиз үлгү болобуз. Жоопкерчиликти сезелик. Ишенем, баарыңыздарга ден соолук, ийгилик, Кыргыз элин зоболосуп көтөрүлө берсин. Рахмат, айтканыңыз келсин. Абдан жакшы мындай маанайдагы сөз болду. Бардык элибизге ынтымак каалайлы. Урматтуу радио каармандар, КУМТөр маселеси боюнча биз кийин деле ушул Кубанычбек агай менен кеңири дагы маектешебиз. Негизи эле Кыргызстандын кызыкчылыгы корголсун деген ниетте биз маекти аяктайлы. Программаны Назира Молдокулова жана мен Талайгүл Чабдарова алып бардык. Ал эми режиссердук пультта Азиз Чокморов жана Максат Мамыралиев иштеди. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.